Саламатсыздарбы? Жер көөргөн мал деп коет го. Азыр жаз келип, жерден бүт нерсе чыга баштады да. Ушул малдан пайдаланып, организмди ошелачивание кылышыбыз керек. Ошелачивание деген эмне? Бизде постоянно организм кислотностьта да. Кислотностьта паразиттер көбөйүп, оорулар чыга берет. Ошон үчүн ошелачивание кылыңыздар. Ошелачиванияны эмне менен кылабыз? Кече какым менен жасадык, Одуванчик. Одуванчиктин именно вот горечи, ичиндеги ачуусу ошол пайда да организмге. Анан мына шавель. Шавель дагы аябай пайдалуу. Шавельге кошуп жалбыз, кече мен жалбыз деп койсом, жалбыз болот деп аябай оңдогондор чыгыптыр. Ар жерде диалектик болот. Мен мисалы жалбыз деп чоңоом да кичинекей мен. Хорошо, жалбыз. Жалбыз кошсоңуздар болот. Кадимки эле бадырың, помидор ушулардан кошуп туруп, мына шавель менен, бирок буга деген экстра виржин, мондай холодный отжим оливка майдан бир чоң ложка кошобуз. Себеби бул оливка майда омега-3 бар да, ненасыщенные жирные кислоты деп коет. Ушундан кошуп туруп эле аралаштырып, бир аз туз кошуп эле по вкусу, анан ушундан мүмкүн болушунча салатты эртең менен да, кечинде да, обедте да жей беребиз. Бул бизге эмне берет? Организмдеги окисление болуп аткан зыяндуу бактерияларды, простейшийлердин баардыгын мындайча айтканда кандан өлтүрүп чыгарып берет да. Ошол маалда биз көбүрөөк жидкость ичишибиз керек. Жидкость менен организмден вымывать этишибиз керек. Бирок ар бир килограммга 30 граммдан суу ичебиз. Мисалы, 1 килограммга 30 грамм суу боло турган болсо, 100 килограмм адам бир күндө 3 литр суу ичиш керек. Уже жаз деле келип калды, жай деле келип калды да. Ошон үчүн коркпой иче бериңиздер. Ал эми бул шавелдин күчү керемет. Ошон үчүн ушундай салаттарды көп жеңиздер. Уже авитаминоз башталды. Организмди витаминге толтурушубуз керек. Фронтальный тартканда, мына оң колум, фронтальный тартканда сол кол болуп калат экен. Акылдуулар азыр үйрөтөт, оң кол менен жеңизчи деп. Бисмиллахир рахманир рахим дейм ар дайым. Так что күнөөмдү таппай эле коюңуздар.